Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Биз бүгүнкү көрсөтүүдө балдар жөнүндө жана балдардын укуктары жөнүндө айта кетели деп чечтик. Тилекке каршы ар бир бала өзүнүн укугун коргой албайт. Себеби ал өзүнүн жашы жете электигине байланыштуу. Көпчүлүк учурда өзүнүн укук маселелери жөнүндө ойлонууга, же болбосо аны коргоого, же аны пайдаланууга мүмкүнчүлүгү жок. Мына ушул учурда биз булардын укуктары жөнүндө жакшы түшүнүшүбүз керек, дагы балдардын укугун коргоого аракет кылышыбыз керек. Бул биринчиден ата энеси бар болсо, балдардын ата энесинин милдети. Балдар окуп жаткан же багылып жаткан бала бакча менен мектептердин милдети. Андан тышкары бирден бир милдет бул жергиликтүү өкмөттүн, мамлекеттин милдети болуп эсептелет. Бул мамилелер, балдардын укуктарын коргоо мамилелери биринчи иретте биздин балдар жөнүндө кодексинде көрсөтүлгөн. Башка мамлекеттин жарандары сыяктуу эле бир топ укуктарга ээ. Бул бирден бир эң биринчи укук бул үй бүлөдө толук атасы энесинин жанында тарбияланып жашоого жана өсүп өнүгүүгө укугу бар. Тилекке каршы кээ бир учурда ата энелер үй бүлөсү толук болбой ажырашып кеткен учурлар болот. Кээ бир учурда ата энесиз кандайдыр бир себептер менен калган учурлар болот. Ошого карабастан бир ата энеси болсо, анда ошол ата энеси бул баланын мыйзамдуу өкүлү болуп эсептелет. Эгерде эки ата энеси тең жок болгон учурда, анда жергиликтүү муниципалдык органдарда балдарды коргоо бөлүмү бар. Мына ушул бөлүмүнүн кызматкерлери кийлигишип, бул учурда балдарды коргоо укугун ишке ашырышат. Демек, ар бир бала үй бүлөдө тарбияланып, үй бүлөдө өсүп жана өнүгүүгө укугу бар. Бул биринчиден эмне керек балдарга? Биринчиден жашоо шарты туура болуш керек. Ар бир баланын өзүнүн жашай турган жери болуш керек. Бул жарандардын баардык чоң жарандарда эле кичинекей балдардын укугу. Андан тышкары жетиштүү кийим кечеги, туура тамагы, ошону менен бирге ар бир баланын окуу куралдары жана сөзсүз түрдө же бала бакчага, же мектепте окуп, жалпы социалдык мекемелерде окууга, тарбияланууга укугу бар. Мына биз айтып кеткен балдар жөнүндө кодекстин 7-чи беренесинде ар бир бала өзүнүн жашоосуна жана үй бүлөдө тарбияланууга укугу бар деп көрсөтүлгөн. Демек, биз ар бир баланын жашоо турмушуна терең кийлигишип, анын мыйзамдуу өкүлдөрү, ата энелери, өкмөт мүчөлөрү, өкмөттүн атайын өкүлдөрү жана жергиликтүү уюмдардын өкүлдөрү буларды жактоого тийиш. Ошондой эле бала өзүнүн жакшынакай ден соолугуна укугу бар. Ошондуктан ар бир бала медициналык мекемелерде көрүнүп, учетко алынып, жетиштүү медициналык жардам көрсөтүлүшү бул өкмөт жана Кыргыз Республикасынын баардык мекемелери тарабынан камсыздалууга тийиш. Бул көзөмөлдөгөн нерсе. Буну ата энелерден баш болуп баардык мекемелер көзөмөлгө алышы керек. Бул ушул Кыргыз Республикасынын балдар жөнүндө кодексинин 9-чу беренесинде так жана түшүнүктүү болуп көрсөтүлгөн. Бул көрсөтүлгөн медициналык камкордук бекер балдар үчүн 18 жашка чыкканга чейин жана баардык толук кандуу болушу зарыл. Ата энелери
балдардын ден соолугунун жана өсүшүнүн туура болушуна дайыма көзөмөл кылып туруш керек, дагы баардык аракетин жасаш керек. Ошон үчүн мен жогоруда айтып кеткендей, жашоо шарты, тамактануусу жана ошону менен бирге кийим-кечеги баардыгы туура камсыздалган болушу керек. Ар бир бала өзүнүн оюн, каалоосун көрсөтүүгө, айтууга укугу бар. Ал каалабаган нерселерге мажбурлап же болбосо кандайдыр бир кыянатты көрсөтүү туура эмес, бул кылмыш болуп эсептелет. Ошондуктан ар бир адам, бала менен иштеген ар бир ата-эне баланын өзүнүн оюн угуп, ал оюн түшүнүп жана ошону ишке ашырууга аракети болуш керек. Андан тышкары ар бир бала төрөлгөндөн тартып өзүнүн аты жөнүнө жана жеке инсан катары баардык талаптары болуш керек. Биринчиден бул өзүнүн күбөлүгү болуш керек туулгандыгы жөнүндө, ал туулгандыгы тууралуу күбөлүгүндө өзүнүн аты жөнү жана башка керектүү маалыматтар толтурулган болуш керек. Андан тышкары ата-энесинин жашаган жерине жараша бул ошол мамлекет жараны деп кабыл алынат. Жарандыкты өзгөртүү да мүмкүн, бирок жарандыкты өзгөртүү атайын түзүлгөн талаптар боюнча аткарылат. Эң негизги маселе баардык Кыргызстандын жашоочуларынын, баардык ата-энелердин бул биринчиден баланы жашай турган үйү болуш керек. Эгерде ата-энеси жок болгон учурда анда жергиликтүү муниципалдык мекемелердин өкүлдөрү аларды билип, таап жана буларды жашай турган жер менен камсыздоосу зарыл. Эгерде ата-энеси жок болуп кала турган болсо, анда ата-энесинин ордуна камкордук көрө турган адамдар такталышы керек. Ошону менен бирге жергиликтүү муниципалдык органдардын өкүлдөрү аларга жашай турган жер камсыз кылат же болбосо атайын балдарды тарбиялай турган мекемелерге жайгаштырат. Ошондон тышкары балдардын жашаган жеринде алардын жатып эс ала турган, окуй турган, уктай турган жана өзүнүн ден соолугуна карай турган баардык жагынан өнүгө турган шарттар көрсөтүлүш керек. Бир аз чоңоюп калган балдарга кандайдыр бир кесипке калыптанууга, кесипке умтулууга шарттар түзүлүш керек. Бул кесип катары аларды бир кесипти тандоого анын жанындагы ата-энелери жана мектеп кызматкерлери чоң жардам көрсөтүш керек. Бул тарапта дагы иш жүргүзүлүшү керек. Бул мыйзамдын талабы. Ошону менен бирге биз тарбия иретинде көпчүлүк учурда балдарды эмгекке тарбиялайбыз. Бирок ушул жерде эмгекке тарбиялоо учурунда балдардын эмгегин ашкере пайдалануу болбойт. Бул чектелген. Андан тышкары ар бир бала өзүнүн намысын жана жеке инсан катары коопсуздугун биз камсыз кылышыбыз керек. Бул коопсуздук жана жеке инсан катары өзүнүн намысын коргоого ар бир бала мүмкүнчүлүгү шарттуу болбойт, себеби ал жашы жетпегендигине байланыштуу. Бул биринчиден ата-энелери муну камсыз кылыш керек. Дагы өкмөт менен жергиликтүү органдар буларды дагы көмөк көрсөтүп, контролдук алып туруш керек. Бул балдардын укуктарын жеке гана кодексте көрсөтүп коюп, аны баардыгыбыз билип, түшүнүп туруп коюп койбошубуз керек. Буга карата баардыгыбыз чоң адамдар, жарандар, балдардын жанында болгон, балдар менен байланышкан адамдар баардыгыбыз аракет кылып, балдардын укугун коргоого баардык мүмкүнчүлүгүбүздү салышыбыз керек. Себеби балдар биздин келечегибиз. Кандай балдарды тарбияласак, эмки коомубуз ошондой болот. Тилекке каршы мен Кыргызстанда балдардын акыбалы өтө жакшы деп айта албайм. Себеби адвокат катары көпчүлүк учурда балдардын
ушундай кризистик учурда жолугуп калам. Ал учурда ата энелердин жоопкерчиликсиздигин көрүп жүрөбүз. Жергиликтүү органдардын жоопкерчиликсиздигин көрүп жүрөбүз. Бул учурда балдарга сот аркылуу жана ушундай мекемелер аркылуу дагы биз көмөк көрсөтүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Тилекке каршы ушу балдар өзү көйгөйүн айтып, анан ошо баланын көйгөйү боюнча келген учурлар өтө сейрек кездешет. Эгерде чет мамлекеттерде балдардын өзү туз телефондор аркылуу өздөрүнүн ушундай кризистик абалда калгандыгы тууралуу же кандайдыр бир коркунучтуу болуп аткандыгы тууралуу информация берип өкмөттөргө айта ала турган болсо, бизде Кыргызстанда андай жок. Анан сейрек өзүнүн баланын муктаждыгы, мисалы үчүн ата энелердин ага кылган мамилесин же болбосо туура эмес мамилесин же болбосо кандайдыр бир күч көрсөтүү, окуп аткан окуу жайда туура эмес мамилелердин баардыгын айтып сейрек кайрылышат да. Тилекке каршы биз конфликт болуп, кандайдыр бир чыр болуп же болбосо бир туура эмес окуя болгон учурда гана кездешип калып атабыз. Бул көпчүлүк учурда ата энелердин зөөкүрлүгү, уруп сабашы, аларга шарт түзүп бербеши, окуганга, ден соолугун сактаганга, мен жанадан бери айтып кеткен балдардын укугун ишке ашырганга жардам бербей, жоопкерчиликсиз мамилелер бул кылмыш иши катары кездешип жүрөбүз. Ал эми жарандык иштери катары бул көпчүлүк учурда аталары таштап кетип, алардын жашоосуна көмөк көрсөтпөй, тарбиясына көмөк көрсөтпөй таштап кеткен учурларда биз алимент өндүрүүгө мажбур болуп жүрөбүз. Башка мекемелерге кайрылып жардам алып, балдарды өстүрүүгө аракет кылган энелерге жардам беребиз. Кээде терскерисинче аталар багып калат. Ошондо ата энеси бирдей укукта, бирдей жоопкерчиликте болгону менен тилекке каршы ушундай учурлар болот. Ошону менен бирге азыр билесиздер, материалдык жактан камсыздоо балдарды өтө начар. Кээ бир үй бүлөлөрдө балдарын окуу куралдары менен да камсыз кыла албайт. Алардын мектепке барууга кийим кечегин толуктап бере албайт. Мектепке барган учурда дагы башка көп нерселерин, талаптарын ишке ашыра албай калган учурлар болот. Кээде өкүнүчтүү нерсе, алыскы жерлерде мектептердин абалдары өтө начар. Ушулардын баары бул балдардын укуктарын бузууга жатат да. Балдар маселеси бул чоңдорго коштоп берген кандайдыр бир нерселер катары гана кабыл алчубуз да. Эми биз жарандык коом катары өсүп өнүгүп атканыбызга байланыштуу дүйнөлүк конвенциялардын чечимдерин ишке ашырып, мына акыркы 12-жылы да кабыл алды, кайра кабыл алды дегенде 6-жылы кабыл алган балдар тууралуу кодекс болгон. Эми бул аябай чоң жетишкендик. Мыйзам кабыл алынды, буга карата көптөгөн иштер жүргүзүлүп атат. Көбүнчөсү жергиликтүү органдар менен жана мурун инспекция по делам несовершеннолетних деп койчубуз. Азыр эми алар дагы өзүнүн милицияда көп ишин катуу жүргүзүп атышат. Анын тышкары жергиликтүү органдарда ОПСде отдел поддержки семьи деген отделдер бар. Ошолордун социалдык кызматкерлери чоң иш жүргүзүүдө. Андан тышкары мына азыр соттордо дагы атайын кабинеттер ачылды. Эми абдан көп жумуш өткөрүлүп атат. Менин оюм боюнча биз аябай көп алдыга жылдык, бирок бул дагы эле жетишсиз. Мамлекеттин балдарды коргоо, балдардын укугун таанып, өнүктүрүүгө кылган чоң кадам деп эсептейм. Биздин коомубуз балдарды коргоо маселеси боюнча көп аракет кылып аткандыгына карабастан, тилекке каршы балдардын арасында кылмыш иштери дагы болуп жатат. Бул кылмыш иштеринин көпчүлүгү бул биринчиден бири-бирине кылган хулигандык мамиле, мушташ жана тоноочулук, ушул сыяктуу ичимдик ичип алышы, ушул сыяктуу
балдар тарабынан кылмыш ишин бузуу болуп атат. Бул учурда көпчүлүгү ата энелерин, социалдык кызматкерлери баардыгы биригип алышып, милиция кызматкерлери, жергиликтүү муниципалдык органдардын кызматкерлери кошулуп алып, комиссия түзүп, бул балдар боюнча чоң иш жүргүзүп атышат. Эми алардын жоопко тартуу маселеси да өтө татаал, себеби булардын жашы жетишпегендиктен сот кызматкерлери дагы булардын укуктарын жетиштүү деңгээлде бала сыяктуу ага аяр мамиле жасап мамиле кылып атышат. Буларды өзүнчө чоң кылмышкерлерден өзүнчө кармашат. Кармалары менен сөзсүз ата энелерин чакырып, алардын коопсуздугун, моралдык жактан чөкпөстүгүн камсыз кылат. Ошону менен бирге жактоону күчтүү уюштуруп, азыркы учурда жакшы деңгээлде болуп атат балдарда. Бирок балдардын кылмыш кылуусуна профилактикалык көп иш аракеттер болуп атат. Эгерде балдардын укугу жарандык укуктук мамилелердин ичинде болсо, анда булар ата энелер же жанагы органдар аркылуу кайрылып, арыз менен кайрылып чечилет. Мисалы үчүн, эгерде баланын укугу кандайдыр бир үй бүлөдөгү кесепеттерден, материалдык жетишпендик жана алимент укуктары болсо, алар сотто каралат. Бул тездетүү менен өтөт. Эгер алименттер болсо, алимент өндүрүү болсо, анда ал 10 күндүн ичинде каралып чечим чыгат. Себеби балдардын укугун тез караш керек. Эми кылмыш жасаган балдар үчүн болсо, ал дагы биринчи ирет алардын кармоо шарттарын, алардын ишин кароодо сөзсүз педагогдун катышуусун талап кылып, чогуу чечкенге аракет кылып, бул мыйзамдуу жана калыс чечимдер чыгарылып атат, профилактикалык иштер жүргүзүлүп атат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул балдар өзүнүн жашы жетпегендигине карабастан, ал дагы биздин коомубуздун бир жараны болуп эсептелет. Ошон үчүн биз балдарды сыйлап, алардын укуктарын сыйлап, алардын өсүп өнүгүүсүнө, инсан катары калыпташына чоң иш аракет жүргүзүшүбүз керек. Ар бир ата эне, ар бир коомдун мүчөсү буга жоопкерчиликтүү мамиле жасап, бул өзүбүз биринчиден жакшы түшүнүп, балдардын укуктарын, аларды ишке ашырууга аракет кылышыбыз керек. Бүгүн биз балдардын укуктары жана аларды ишке ашыруу боюнча маек кылдык. Эми кийинки укук темаларын талдоо боюнча кездешкенге чейин саламатта болуңуздар.